Жакшы сөйлөсөң кыйынсынып, жаман сөйлөсөң өчөшкөн эркектер бар дейт. Ой, ушул суроону мага дароо көп беришет, тренингтерде да беришет. Силердин эркегиңер жакшы, биздики башкача да, мындай эркектер бар да, тим эле мага Американы ачып аткансып айтат да. Алтындар, мен ал этаптын баарын өткөн, мага айтпай эле койго. Менин курстарымдан кийин айымдар мындай суроону беришпейт. Силер курсту өтө элексиңер, бул көрүнүп турат да. Эркекти силерге эмне айтаарын келип атканын түшүнүш керек. Эркектин сөзүнө эмес, эркектин оюна маани бериш керек. Силер только сөзүн угасыңар. Силер аялсыңар, силерге Кудай эмоцияны берген. Биз сезимтал болобуз, биз боорукер болобуз, биз баарын сезип турушубуз керек. Биз эркекке окшоп даңкылдап калабыз да. Биз эркекти сезбей турган, тескерисинче бизди сезсин, бизди түшүнсүн деп турабыз. Эркек деген жаратылышы бөлөк болот. Мисалы, менин күйөөм жаңы жылда тост айтты. Тосту мынтип айтты да. Мен түшүнгөн нерсем бөлөк болду. Мынтип айтты: "Эми балдарым, баарыңар куттуктайм, үй бүлөбүз менен аман болгойлу." Анан мынтип айтты: "Эң биринчи ата энеңерди уккула, ата энеңер абдан маанилүү, ата энеңердин сөзүн уккула" деди. Анан экинчи айтты: "Үйгө келгенде ушинтип жаркылдап, жайнап баарыбыз чогулолу, үйгө келгиң келип турсун" деп. Мен эмнени уктум? Мен ушул жыл бактылуу болдум. Мен үйгө келгенде Айнура, сен мени түшүнүп калдың. Мен үйгө ошон үчүн келгим келет деп, чын эле күнүгө кечинде 7-ден кечикпей мен жолдошум үйдө. Мурда телефон чала берчим, келчү эмес. Мен азыр бир сөз айтпайм, өзүм бирде жолу чалбайм. Андан кийин эмнени айткысы келди? Мен уксун дегени, балдарым тайкелерине өтө жакын. Анан тайкелерине бир аз кызганат да. Кээде ошол эмеден кызганып алып кетет. Анан мени көбүрөөк сыйлагыла, мен маанилүү экенимди көрсөткүлө. Айнура, сен көрсөт балдарга мен маанилүү экенимди деп айткысы келди. Аны түшүнбөгөн аял эчтекени укмак эмес. Мынтип сүйлөдү деп коймок. Түшүнгөн аял артында эмне турат, кандай каалоолору турат, эмнени сезип атат ал адам түшүнөт. Мына ошол нерсени түшүнгөндөн кийин силер монтип айтпайсыңар. Өчөшкөн эркек менен эркек болуп тебишип жатып калбайсыңар. Эркектин баары кыйынсын. Эркектин жаратылышы ошол. Ошон үчүн мен курстарыма келип, мээңерди бир аз прокачка кылгыла. Ошондо бактылуу болосуңар.